13-майдын маанилүү жаңылыктары менен тааныштырабыз. Саламатсызбы? Астанада Казакстандын мурдагы экономика министри Кубандык Бишимбаев жубайы Салтанат Нукенованы мыкаачылык менен өлтүргөнү айтылган өлкөдөгү эң чуулгандуу сот иши аяктады. 13-майдагы отурумда сот Бишимбаевди 24 жылга эркинен ажыратты. Судья экс-министр Нукенованы өзгөчө мыкаачылык менен кыйнап жана атайлап өлтүрүү боюнча күнөөлүү деп табылганын түшүндүрдү. Власть KZ басылмасы сот Бишимбаевдин аракетин коркунучтуу өнөкөт кылмыш катары тааныганын жазды. Ал жазасын күчөтүлгөн тартиптеги түзөтүү абагында өтөйт. 6-майда экс-министр сотто акыркы сөзүн сүйлөгөн. Ал жубайын атайлап өлтүрбөгөнүн айтып, күнөөсүн жарым-жартылай моюндаган. Бишимбаев Нукенова мас абалда ачуу калтырып, натыйжада уруш чыгып кеткенин айткан. Бирок буга чейин интернетте Бишимбаевдин аялды мыкаачылык менен урганы тартылган видео тараган. Нукенованын өлүмү 2023 жылдын ноябрында белгилүү болуп, шектүү катары Кубандык Бишимбаев камакка алынган. Ишти кароо бир нече айга созулду. Кыргызстанда быйыл январь-март айларында чакан ишканаларды кошпогондо бир кызматкердин орточо айлык акысы 34.046 сомду түздү. Бул көрсөткүч өткөн жылдын тийиштүү мезгилине салыштырмалуу 11% жогору. Бул тууралуу 12-майда экономика министрлиги билдирди. Маалымат кылайык, эмгек акынын көбөйүшү бардык тармактарда байкалган. Статкомдун алдын ала эсептөөлөрү боюнча жыл башынан берки 4 айда ички дүң продукциянын көлөмү 341,7 миллиард сомду түзүп, былтыркыга караганда 107,4% көп. Экономика министрлиги быйыл алгачкы кварталда экономиканын бардык тармагында оң динамика байкалып, инфляция басаңдаганын билдирди. Керектөө бай индекси 101,4% түзүп, дээрлик 2,5 эсеге жайлады. Кыргыз өкмөтү 2022 жылы бюджеттик кызматкерлердин айлык акысын, пенсия жана жөлөк пулдарды 2 эсеге чейин жогорулаткан. Ал эми өткөн жылдын 9 айында орточо айлык акы 32.078 сомду түзгөнүн билдирген. Кыргызстанда орточо маяна Евразия экономикалык бирдигине кирген өлкөлөрдүн ичинен эң аз болуп саналат. Өлкөдө айлык акы 12-майдагы расмий курс боюнча $385,1 түзсө, Белоруссияда орточо айлык акы 638, Арменияда 676, Казакстанда 774, ал эми Орусияда $557 түзөт. Иликтөөчү журналист Болот Темиров жубайы Темиров Лайф долбоорунун жетекчиси Махабат Тажыбек кызы ТИЗО-1де сабалгандан кийин тартылды делген сүрөттөрдү жарыялады. Анда Тажыбек кызынын денесинде көк ала тактар бар экенин көрүүгө болот. 6-апрелде Болот Темиров тергөө абагынын кызматкерлери жубайы жана аны менен бирге отурган аялдарды ур-токмокко алганын билдирген. Жаз аткаруу кызматы бул маалымат чындыкка дал келбей турганын билдирди. Мекеменин маалыматына ылайык, Тажыбек кызы абакта ырайымсыз мамиле жасалып жатканын көрсөтүү үчүн бирге отурган аялдардан өзүн сабоону суранган. Темиров Лайфтын азыркы жана мурдагы 11 кызматкери үстүбүздөгү жылдын 16-январында кармалган. Алардын 9-у башаламандыкка чакырууга, ал эми 2 аталган чакырыктарды уюштурууга шектелип 2 айга камалган. Кийин алардын 6-ыы үй камагына чыкса, бири эч жакка кетпөө тил каты менен бошотулган. Азыркы тапта Тажыбек кызынан тышкары журналисттер Айке Бешекеева, Актилек Капаров жана акын Азамат Ишенбеков абакта. Сезим кризистик борборуна Атыр Абдрахматова жетекчи болуп шайланды. Ал 3 баскычтуу сынактын жыйынтыгы менен шайланганын 13-майда борбордун басма сөз кызматы билдирди. Абдрахматова кризистик борборду жетектеп 2024-жылга бекитилген өнүгүү стратегиясын ишке ашырат. Аталган борборду буга чейин белгилүү укук коргоочу Бүбүсара Рыскулова жетектеп келген. Сезим кризистик борбору 1998-жылы түптөлгөн. Борбордун башкы максаты аялдардын укуктарын коргоп, аларга укуктук жана психологиялык жардам берүү менен үй бүлөлүк, гендердик зомбулукка же адам сатууга кабылган аялдарга, кыздарга жана алардын үй бүлө мүчөлөрүнө көмөк көрсөтүү. 43 жаштагы Атыр Абдрахматова Кыргызстанда биринчи жолу болуп шайланган айым акыйкатчы. Ал аталган кызматты 2022-2023 жылдары аркалаган. Ошто аялына зомбулук көрсөттү делген 23 жаштагы шектүү кармалды. Ош шаардык милициясынын маалыматына ылайык, окуя 11-майга караган түнү саат 2:00 чамасында Фрунзе базарындагы сулуулук салонунун жанында болгон. Жабырлануучу милицияга кайрылган эмес, бирок окуя камерага түшүп калгандыктан үй бүлөлүк зомбулук катары милицияга катталып көзөмөлгө алынган. Тергөө иштеринин натыйжасында шектүү катары Ноокат районунун 23 жаштагы тургуну кармалып 24 саатка камакка алынган. Жаңжал кызганычтан улам чыкканы белгилүү болгон. Тургундун жарандык никедеги жабыр тарткан аялы арыз жазуудан баш тартып, экөө видеону коомчулукка жарыя кылган адамдарга чара көрүүнү суранып, милицияга арыз жазышты, дешти мекемеден. Электрондук капчыктардан ак чордого шектелип 4 киши кармалды. Маалымат кылайык, кылмыштуу топ социалдык түйүндөрдө мобилдик тиркемелер аркылуу зыяндуу вирустук программаларды таратып, аларды активдештиргенден кийин колдонуучулар электрондук капчыгындагы акчаларын жоготуп алышкан. Кылмышка шектүү катары 4 киши кармалып, камакка алынды. Учурда тергөө иштери уланууда. Ошондой эле УКМК жарандарды шектүү шилтемелерди баспоого жана банктык операцияларды жүргүзүүдө этият болууга чакырды.
Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров энергетика министрлигине 33 жаңы атайын техниканын ачкычын тапшырды. Атайын техниканын жалпы баасы 86 миллион сомдон ашуун, 28 бригадалык унаа, 3 жеңил унаа жана 2 экскаватор. Акылбек Жапаров өз сөзүндө мамлекет өлкөнүн энергетика тармагына реформа жүргүзүп, бир катар алгылыктуу иштер аткарылып жатканын белгиледи. Өкмөт башчы мисал катары жакында ишке киргизиле турган Бала Саруу ГЭСин айтып, чакан ГЭСтер курулуп жатканына токтолду. Министрликтен энергетика тармагына акыркы 3 жылда жалпы 261 атайын техника алынганын, алардын жалпы суммасы 816 миллион сомдун тегерегин түзөрүн эске салышты. Кыргызстандык дагы 4 спортчу Париж Олимпиадасына жолдом алды. Балбандар Үзүр Жусупбеков менен Аял Лазарев, ошондой эле жөгүлүк Ильян Тапкин менен Сардана Тирофимова быйыл жайында Парижде өтөтүрчү Олимпиада оюндарына катышууга лицензия алды. Ушуну менен 13 кыргыз спортчусу Олимпиада оюндарына жолдом утту. Буга чейин балбандар Акжол Махмутов, Жоломон Шаршамбеков, Бекзат Алмаз уулу, Эрназар Ахматалиев, Амантур Исмаилов, Айпери Медет кызы Айсулуу Тыныбекова менен Мерим Жуманазарова, ошондой эле суучул Денис Петрашов лицензия алган болчу.